Бир тыйын алып төлөбөй турган ажылайсыздар. Урматтуу YouTube каналдын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Урматтуу бир туугандар, мына жогоруда көргөнүңүздөрдөй эле базардын ичинде канчалаган адамдардын жанагы жолго чыгып алып эми товар сатып аткандарын көрүп атабыз да. Ошол товар сатып аткан адамдарга милиция кызматкерлери келип, ал жерден товарды мындан ары сатпагыла, мамлекетке налог төлөй тургандай деңгээлде өзүңөрдүн жанагындай бир жерде арендага алып туруп, как положено ККМчек чыгара тургандай кылып, ИП ачып, же болбосо мамлекетке каттатып, налог төлөй тургандай кылып иштегиле мыйзамдуу кылып дегендей бул жактан жолдон алдыртып атат. Бир жагынан карай турган болсок, мамлекеттик деңгээлде бул нерсе адамдардын жана пешеходдун жолуна туруп алган учурлар өтө эле көп да, бул кездешет. Жана базарга түшө турган болсоң, мындай баса албайсың да, тыгын болуп калат. Бир жагынан дагы туура. Анан экинчи жагын карай турган болсок, көпчүлүк эле эми бул адамдарды да жыргыгандан иштеген жери жок. Ошол бала чака багабыз деп, үй бүлөсүн багабыз деп, квартирада турушкандар болгон болсо, квартирасына акча төлөйбүз, ушул жан багабыз деп деген сыяктуу эле ушундай иштерин кылышат да туугандар, карапайым калкта. Ушуга мен жеке оюм, мамлекет тарабынан дагы ушул адамдарга кайдыгер карабастан буларды сүрүп каяка барсаңар ошол жака баргыла деген сыяктуу эле чыгарып койбостон, буларга дагы көңүл бөлүп, бул базарда место алайын десе, местолордун арендасы асман чапчыйт. Ошол себептен буларга деле түшүнүп койсоң болот. Буларга бир шарт түзүп берип койсо мамлекет тарабынан, бир буларга дагы ушул соодасын кыла тургандай деңгээлде, бирок жанагы адамдарга тоскоол болбостон, жолдон сырткаркы жерлерде гана соодаларын кылышса, эми базарлардын ичтеринде же болбосо дагы бир жерлер бар да, атайын соода кыла турган жерлерге барып, ошол жерден бир шарт түзүп берип койсоң мамлекет карап, аябай жакшы болот эле. Сиздер дагы өз оюңуздарды комментарийге жазып калтырып кетсеңиздер болот ушул боюнча. Анан көпчүлүк эле ушул адамдарды карай турган болсок, арыздар түшөт. Жанагы кече күнү эле видеолордон көрүп атабыз, тартып келип атышат блогерлер арасында дагы. Жанагындай сыртта ушул чаң болуп тамактарды бышырып атышат, жана балыктарды, дагы башка моундай пирожки. Эми сыртта унаалар жүрөт, дагы башка транспорттор жүрөт, анан жол чаң, ошол кайра эле тамакты сатат. Бирок бул сыртта тамак саткан өтө туура эмес туугандар. Дагы бул көйгөй ошол эл арасында дагы. Бул адамдар жейт эми сырттан ошо чаң аралаштырып жейб эле. Бул негизи ашканалар моундай бир зданиянын ичинде гана тамактар сатылыш керек. Ал жерде дагы таза санитарияга жооп берип, талапка жооп берген гана азыктарды элге сунуштап берсе болот туугандар. Анан айтайын дегеним, эми карапайым эл экенбиз, бардыгыбыз ушул тиричилик деп жүрөбүз. Ошону менен эле биргеликте ушул адамдар дагы ал жерде деле ушул тазалыкты карап сатса болот өз негизичи. Бирок ар бир айтат го, жанагы бир иш кыла турган болсоң, эгер жакшы иш кыла турган болсоң, анын пайдасын көрөсүң. Эгер бирөөгө мындай өз нафсиңди ойлоп туруп жаман иш кыла турган болсоң, анда мындайдыр бир учурда өзүңө баары бир зыяны келип тиет. Бул сөзсүз бул өзүңө барып тие турган нерсе деген сыяктуу эле, бул өз негизи мурдадан айтылып келген сөз. Ошол себептен туугандар, дайыма бир нерсе кылаардан мурда ошол бирөөгө өзүңө кандай жакшылык кааласаң, бирөөгө дагы ошондой жакшылык каалаганды дайыма биз адат кылып алайлы туугандар. Комментарийге өз оюңуздарды жазып калтырыңыздар. Мен тартпа да атам, мен сени тартпа деди. Урбаңыз тартпа. Салам достор, сиздер менен мен Азаке Элуксун YouTube каналы. Бүгүн 9 март 2025 жыл. Ош базарда Бишкек шаарынын мэри жана Нисахар долбоору биргеликте келип, тинтүү жасап, рейд уюштуруп кетти. Ош базардын тегерегиндеги стихийный торговлялар менен күрөшүп атабыз дешти. Мэр жок кезде, телеканалдар жок кезде, негизи эле рейд болбой турган учурда чыныгы Ош базардын акыбалы кандай экенин сиздерге көргөзүп бергим келип жатат. Нисахар долбоору келип кыдырып, Ош базардагы жанагы ачык сатылып жаткан тамактар негизи эле токтоду, токтой электи. Каналдан чектебей туруңуздар, азыр негизи эле Ош базардын тегерегин сиздерге көргөзүп бергенге аракет жасайлы. Жыйынтык мына. Бер кетти, Нисахар долбоору кетти, бирок эмнегедир кайра эле мына ушул көчөдө сатылган тамактар мына уланууда.
Эми эжеге айтсаң жаман көрөт. Майларды карагылачы болгондор, майларды карагылачы. Тамак бушуп атат. Май тире үстүгө шашырап чыгып атат. Үстүнөн кайра ылдый кагып атат. Май үстүнө. Эми ушуну кайра эле эл алып жеп атат. Душмандар алып жебейт. Кандай адам болбосун, бирок биздин эле кыргыздын жарандары алып жеп атат да. Жанында мына мусор турат. Бияқта мына камырлар агып атат. Монун баары камыр. Колдо перчатка жок. Айтсаң эми анан жаман көрүшөт. Баягы мерге да кайрылат элем мен мындай бир эле баягы показуха кылып кайып кармап бир эле жолу мындай кыдырып тентип кетпестен кайра дагы келип мындай көзөмөлгө жакшылап алсаңыздар Ош базарды. Соода жүрүп атат да. Душмандар албай эле. Ушул эле кыргыздын жаран. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Түкөстен ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Кыргызды улаганды токтотсок, Бишкек шаарынын мэри кылып кеткен тинтүүнү негизи мындай бир эле жолу кылып коюш керек эмес да, кайра кылыш керек. Ошондо анан Ош базар ретке келет. Просто сүйлөгөндүн оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп калды. Нандардын үстүн пленка менен жапкыла деп эскертүү берилген, бирок мына кайра эле бүгүн 9-март. Ош базар 3 айда кетет деп атат. Эмне калды? Жок, эми мунун үстүлөрүн жаап албайсызбы жок дегенде? Канча кишинин ден соолугун талкалап атпайсызбы эже? Мен айтып атам, мен 25 жылдан бери нан сатам. Эми нан сатып атсаңыз үстүн жаап койбойсузбу? Сен жолчунары. Урбаңыз Мен эже. сатып атасың. Мен кимсиң? Мен алуучумун. Сатып алуучумун. Бар жоголду. Мени видеого тартпа. Уруп согуп атасыз. Мени тартпа да атам, мен сен. Бак мени сатпа. Мени өчүр оном. Берти видеону. Мени өчүр ташта. Өчүр атам мен сен. Өчүр мен сен чоттойра бар. Өчүр телефон. Мен сени тартпа деди. Урбаңыз да. Тартпа. Урбаңыз эже. Тартпа мен өчүр. Бермейді енді Өчүр. телефон. Өчүресиң. Өчүрайын, сиз урбаңыз. Өчүр. Урбаңыз. Өчір. Урбаңыз. Өчүр мен дүйнөгө кеттим, өчүр. Өлмөгөн жакта өчүр. Урбаңыз эже. Телефонду өчүр. Ал телефонду. Телефонду өчүр. Өчіріп қой. Өчүр. Бул жерге мэр күнүгө келсе дагы эффект жок деген сөздү айткым келди да туугандар. Мэр эле эмес, бул жерге болгон орган келсе дагы эффект эч кандай жок. Баягы башаламандык соода ушинтип жүрө берет. Ош базар жабылмайынча ушундай Ош базарда беспределдер улана берерин сиздерге көргөзгүм келди. Кайрылы чыгыптыр, ошол эле манты. Ошол жайма базар кайрылы иштеп атат. Ошол эле. Умар Даданов келип кетти. Бишкек шаарынын мэри келип кетти. Бирок кайрылы ошол эле манты, ошол эле скоропортчу продуктылар кайра эле сатка чыгып баштаптыр. Ачык асмандагы жүрүп жаткан соодалар, ошол эле нан саткандар, баягы нандарга үстүлөрүн пакет менен жаап саткыла деп
көне санай станция менен Бишкек шаарынын мэри кыдырып кетти. Бирок тескерисинче кайра эле баягы эле Ош базар. Ошол эле Ош базар. Светофор жакка келип көрдүк. Стихийный торговля жок деп жатты эле. Стихийный торговля. Ошол бойдо айда пешеходдун астына ошол таксилер тургандай. Остановка запрещено деген. Бирок ага карабастан ушул эле алдында баягы эле ушул местный таксилер баягы таксилигин улантып атышат, мыйзамсыз токтоп атышат. Баягы мындайда мэр келди, бир күн кыдырды кетти. А бирок таксилер кайра эле ушул тизилип туруп алган да. Маршруткалар остановканын эң башына келип токтойт. Ушундай. Алды полный ачык турат, напримерчи. Алды полный ачык турат. Бирок ушул жерге келип токтош керек да эмнегедир. Ушул жерге токтойт. Артынан мына айланып кетти. Мына айланып бул автобус остановканын таягына токтоп турат. Маршрутка токтогон, автобус андан буягынан келип токтогон. Бул жер ачык турат. Элдер остановкада турат. Хотя бул жерге келип токтош керек эле. Мисалы бул автобус алдыда турат. Бирок алдыда турганы менен ушул жерге туруш керек эле. Буга тоскоолдук жаратып, ушул стоянка. Баягы местный таксилер. Тоскоолдукту жаратып. Баягы гаилер УПСМдин балдары кыдырып атты эле. Бул жерлерге токтогонго болбойт деп. Таласа мына буяка чейин. Мусор. Баягы эле акирчикир. Кыскасы бул Ош базар негизи эле тазаланышы оңой эмес. Могу ошо байкелерибиз остановканын астына туруп алышат. Общественный транспортка тоскоолдук жаратышат. Бер келгенде негизи Ош базары жакшы эле кыдырбадыбы? Жакшы кыдырды. Болгон соц тармактардан чыкты, YouTube каналдардан чыкты. Баягы стихийный торговля токтоду деди. Баарына штраф, ошойгон штрафтар салынып атат деди. Гигиенаны сактайлык, санитардык нормаларды сактайлык деп атабыз, бирок ошол анын баары бир күндүк шоу болгон. Мына кайра эле. Ошол эле тамактар сатылып атат. Кайра эле. Ошол эле эжелер жаман көрөт, жакшы көрүшөт. Мына нандардын үстү ачык. Эми айтсаң баягы жаман көрөт дегендей да. Умар Дадановдун кылган аракети, Бишкек шаарынын мэринин кылган аракети мындайча айтканда асманга эле учуп атат да. Асманга эле учуп атат. Себеби эми моякты тазалайбыз деп ошо мэрия тараптан чыкканда эмне деген ана мындай күч жумшалды. Ушулардын баарын алдырыш үчүн эмне деген күч, канча деген күч жумшалды, э? Мисалы канча могу Ленин районунун кызматкерлерин алып чыкты, башка дагы кызматкерлерди чакырды, мэрия чыкты. Эми айта берсең кыскасы 100дөй адам ушул жерге чыгып Ош базарын тазалайбыз деп чыкты. Бирок жыйынтык эмнегедир жок.